Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Азыр сиздерге YouTube'ду көрсөтүп берейин. Кантип YouTube канал ачабыз. YouTube канал ачуу үчүн бизде сөзсүз Google'да аккаунт болуш керек. Мен азыр Google'дан аккаунт даярдаган болчумун. Кыргызча сабактар деген. Ушул аккаунтка YouTube канал ачып көрөлү. YouTube канал ачуу үчүн жөнөкөй эле YouTube'га киребиз. Ошондой эле бул жерди басуу менен создать канал. Создать канал деп чыгат. Канал жок убагында канал создать деп чыгат. Эгер канал бар болсо ваш канал деп чыгат. Создать канал. Сделайте первый шаг дейт. Биринчи кадам жаса. Начать дейбиз. Бөлөк аттарды койсоң болот деген көрсөтүүнү көрөт. Жана ошондой эле ушул атты калтырсак болот деген. Бул жерден выбрать ошол эле атты калтырып коелу. Мына кыргызча сабактар деген канал ачып кайта өзүм жаап коем. Анткени менин каналым бар. Пока ошентсе да сиздерге ачып көрсөтөйүн. Выбрать. Бул жерде англисче баардыгын көрсөтүп. Бул жери сүрөт болгондуктан которбойт. Булар которуп бер деп буга чейинкини көрсөтүп беребиз. Канал жөнүндө кичине маалыматтар берилет. Бул жерден set uplighter'ды басып, канал ача беребиз. Эми бизге каналды настройкалоо. Каналды настройкалоо үчүн оң жак беттеги чуркоочу чылдырсак ылдыйга настройка деген чыгат. Настройканы басабыз. Мына бул жерден негизги аккаунт настройкасы. Изменить Google. Аттарын өзгөрүү. Статус канала. Статусын өзгөртүү. Дагы бир создать эте турган болсоңуз, ошол создать эте бересиз. Перейти к расширению настройкам десек, кененирээк маалыматтар өтөбүз. Статус каналды өзгөртөлү. Эгерде каналыңыз катталбаган болсо, подтвердить этилген болсо, тасталбаган, анда сизге көптөгөн нерселер жабык болот. Мисалы ала турган болсок, загрузка видео турат, прямой трансляция жабык болот, монетизация жабык болот, чоңураак видеолор жүктөө жабык болот, 15 мүнөттөн ашыктарды, башка көптөгөн нерселер жабык болуп турат. Ошондуктан каналды подтвердить этип койсоңуз, эгер иштетем десеңиз, ушуну подтвердить этип берет. Эгер сизде 10 мүнөттөн кем, 15 мүнөттөн кем видеолор жүктөө эле өзүңүз үчүн мындай эле колдоно турган болсоңуз, анда подтвердить эткендин кереги жок. Подтвердить этүү бул номер менен эле болот. Кыргызстан звонок келет, оны бассак, звонок келгенде ошонун акыркы 4 номерин жазышыбыз керек. Бул жакка бул жерге өз номерди жазабыз, кайсы номерде экенин и отправить десек, отправить дей турган болсок, SMS келет бул жерге. Биз пока бул жерден кайта ушу менен подтвердить этилет. Эми видео жүктөгөндү көрсөтөлү. Номерибиз келди. Ошонун акыркы 4 цифрасын жазышыбыз керек. Өзүнүн правиласы боюнча. Ал эми азыр болсо видео жүктөгөндү көрсөтөлү. Видео жүктөө үчүн создать видео или запись деген кнопканы басуу керек. Добавить видео болот. Трансляция сиздерде болбойт. Трансляция болуш үчүн 100 адамдан ашык болот турган деген жери дагы бар. Могул терезече чыккандан кийин ол жерде өзүңүзгө да көрсөтүп турат, кайсы кнопкаларды басыш керек экенин. Выбрать деп файлды басабыз. Керектүү бир видеону алып, мисалы ала турган болсок, ол видеону алайлы. Бул туура келбей калат экен, булар көп объемдогу.
видеону алайлы. Кичине объемдагы видеону жүктөп көрсөтүүгө. Мына бул жерден атын өзгөртөсүздөр. Өзүңүзгө тиешелүү названияны коесуздар. Видеонун аты деп жазып коеюн мен. Ой, кечиресиздер. Аты. Бул жерге эмнелер жөнүндө, эмне жөнүндө экенин жазасыздар. Жана ошондой эле алдыраак түшкөн убакта значокту каалап жүктөп койсоңуздар болот. Өзүңүздөрдүн дайым логотип даярдап койгон болсоңуз, Canva кошкон программаларда ушул жерде значок кылып өзүңүздүн коюп коесуздар. Плейлист кошсоңуз болот. Биринчи видеолор тастаган болсоңуз, артынан плейлист кылып койсоңуз, бул жерден Американын жаңы закону боюнча жаш балдарга жарайбы же жарабайбы деген нерсени коюп койгон. Муну көрсөтүшүңүз керек. Жаш балдарга жарабайт дегенди койсоңуздар, жаш балдар бул видеону көрө албайт. Жаш балдарга жарайт дегенди койсоңуздар, жаш балдар көрө берет. Ошондуктан ролик деле әдеттей деп биз коебуз. Анткени биздин сабактарыбызда эч кандай жаман нерсе жок. Беморал баардык көрсө болот. Мына видеобуз жүктөлүп бүттү. Далени басабыз. Бу жерде конечный заставкаларды кошсок болот. Бул жерде али то есть видео кыска болгондугу үчүн кошо албай жатат. Видео кыска эмес, узунураак болгондо аркасында чыккан рекламаларды, заставкаларды, логотиптерди кошуп койсок болот. Дальше базабыз, жана открытый доступту базабыз, көрсөтөбүз. Публикация, опубликовать деп. Эгерде сиз премьераны койсоңуз, кандайдыр убакытты берип коесуз премьерага. Запланированный публикацию десеңиз, мына жерге убакытты коюп коесуз. Убакытты коюп кирсеңиз, ошол убакытта сиздин видеоңуз атайын коюлат. Он экиге коюп койдум азырынча. Эми буну өчүрүп коелу. Мына бул видео, бул видеонун ссылкасы, эден көчүрүп алып, WhatsApp'тан жана телеграммалардан бөлүшсөңүз болот. Ушу менен каналды ачтык, биринчи видеону жүктөдүк, видеонун аттарын өзгөрттүк жана кое алдык. Видео 5 секундалык экен. Көрөбүз. Азыр биздин видеолор чыгыш керек. Видеобуз чыкты. Басабыз, видеону көрөбүз. Мына видеобуз. Информациялар жөнүндө деп сизге да тааныштыруулар болот. Анткени канал жаңы. Ушу менен сиз калган видеолорду создать басып, добавить кошуу менен видеолоруңузду жүктөй берсеңиз болот. Ушундай кыска видеолор жүктөп, Canva и Kahoot программасында тесттерге видео колдонсоңуз, ушундай кылып өзүңүзгө жүктөп алып, 5 секунддук, 10 секунддук видеону жүктөп, видео суроолорду жасасаңыз болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.